Адахан Мадумаров талаштуу жерди Тажикстанга берүү боюнча келишимге кол койгонуна ишенесизби? Сагыз кандай сак, баардык ишине так Адахан Мадумаров кантип Баткендеги талаштуу жер боюнча жаңылды экен. Учурда Кыргызстан, Тажикстан ортосундагы чечилбеген көйгөйдү кийинки келчү бийликтегилерге Мадумаров мурас катары калтырып кеткенби? Бийликтин айтымында 4 көчө тилкеси 2009-жылы Адахан Мадумаров Кыргыз Республикасынын кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон протокол боюнча Тажикстанга берилген. Эми тажик тарап бул жерди өзүнүн жери деп эсептеп, кыргыз тарап бул жерлерди чек аранын такталбаган тилкелерине киргизип жатат. Натыйжада кошуналар менен дагы бир талашка жол ачылды. Протоколго макул болсок, Лейлик району толук анклавка айланат. Бул Кыргызстан үчүн керекпи? Учурда бүтүн Кыргызстандын лидери жогорудагы жер маселесине байланыштуу башкы прокуратурада күбө катары сурак берүүдө. Жылдыздуу саясат. Дача суунун эли башка жакка көчүрүлөбү? Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун акими Кубанбек Айтибаев 19 январда Дача суу конушуна барып, тургундар менен жолукту. Анда коопсуздук маселелеринен улам жашоочулар аларды башка аймакка көчүрүү, жер бөлүп берүү маселесин көтөрүштү. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанында Дача суу конушундагы мындан туура 5 жыл мурун 16 январда учак кыйраган. Анда Гонконгдон Стамбулду көздөй бараткан туркиялык ACT Airlines компаниясына таандык Боeing күлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17си бала жана 4 учкуч тең курман болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. Өткөн айдын башында президенттик аппарат мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында турганын кабарлаган. Азырынча анын корутундусу жарыяланып, маалымат бериле элек. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Камактагы блогер Гүлзат Мамытбек ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборунан билдиришти. Гүлзат Мамытбек менен камакта бирге отурган 6 жарандагы ачкачылык жарыялашты. Алар СИЗО 1-дин кызматкерлеринин орой мамилесине нааразы болуп, камактагы шарттарга нааразы болушууда. Гүлзат Мамытбектин арызы прокуратурага жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек 2021-жылдын 25 октябрында алдамчылык фактысына шектелип кармалган. 27 октябрда 1 май райондук сотунда анын баш коргоо чарасы каралып, 1 айга камакка алуу чечими тандалган. Булак супер чекиткейи. Назарбаевди камакка алууга, издөөгө, суракка чакырууга болбойт. Эл башыдагы кандай артыкчылыктарга ээ? Назарбаев жана анын үй бүлөсү Казакстанда кандай артыкчылыктарга ээ? Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев элбасы улут лидери бойдон калууда. Казакстан элинин ассамблеясынын коопсуздук кеңешинин жана Нур Отан партиясынын төрагалыгы азыркы президент Касым-Жомарт Токаевга өттү. Биринчи президент жөнүндө мыйзам 2000-жылы кабыл алынган. Мыйзамда эл башына жана анын үй бүлөсүнө толук кол тийбестик кепилдик берилет. Назарбаев жана анын үй бүлөсү үчүн төмөнкү артыкчылыктар сакталып келет. Биринчи президентти кармоого, камакка алууга, издөөгө, суракка чакырууга жана камакка алууга болбойт. Назарбаевке жана аны менен чогуу жашаган үй бүлө мүчөлөрүнө таандык бардык мүлккө кол тийбестик. Элбасы банктык эсептердин кол тийбестигине кепилдик берди. Назарбаев жана анын үй бүлөсү өмүр бою коргоодо, эл башынын өмүрү жана ден соолугу милдеттүү мамлекеттик камсыздандырууга жатат. Назарбаев пенсия алат, президенттин айлык акысынын 80%. Аны менен чогуу жашаган Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирине ай сайын жөлөк пул дайындалат. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Кеп китепте эмес, ниетте. Адахан Мадумаров өзүнүн ким экенин өзү баа бере албай, бирөөлөргө баа бергенде гана билет. Өзүн дүйнөдөгү эң акылман, билимдүү, төгөрөгө төп келген бир укмуш сезет. Эч ким ага тең эместей, тең келе албастай сезет. Текеберчилиги жагынан киши жандатпайт, ички дүйнөсү тар. Өмүрү башкага жакшылыгы жок экенин башкалар жакшы билишет. Эми ушул Кудайдын пендеси Садыр Жапаровду мазактап, кемсинтип, ал солярка ташып жүргөндө мен китеп окуганмын деп, дагы эле өзүн өзгөдөн бийик коюп сүйлөптүр. Анысы аз келгенси президентти маданиятсыз дегени кандай? Эмне президент бүтүндөй кыргыз эли көрүп турган нерсени ачык айтып койсо эле маданиятсыз болуп калабы? Эмне Мадумаровдун тайкылыгын айтса маданиятсыздыкпы? Маданияттуу болуш үчүн Мадумаровду мактап туруш керекпи?
Деги эле мунун акылын көр. Мадумаров эч кимди теңине албай, кыйындын кыйынымын дейт. Бирок эл билип көрүп турат го, бул жаңылыш ой, жаңылыш пикир. Себеби Мадумаров өзү ойлогондон таптакыр тескери сапаттагы киши. Мен китеп окуганмын дейт. Эгер китеп окуса, жан дүйнөсү бир азыраак болсо, жумшагыраак, сылыгыраак, кичипейилирээк, башкалардан эле өзүндөй көргөн маданияттуураак болор беле. Китеп окуган киши башкалардын пикирин да баалап, аларга да туура баа бермек беле. Башкалардын өзү тууралуу айткан сын пикирлерине кулак төшөп угаар беле. Менмен синбестен, башкаларга заарканбастан Кыргыздын не бир мырзалары менен достошоор беле, катташаар беле. Мына ушундай кишичилик сапаттардын бири жок бул Мадумаровдо. Дагы президент болот элем, мамлекет башкарат элем деп төш кага элдин кулагына лапша илген жагынан алдына киши салдырбай келет. Кезинде жакшы эле чоң кызматтарды ээледи, бирок Кыргызга, мамлекетке ныпын пайда болгон жок. Ал коопсуздук катчысы болуп туруп, Баткендеги 4 көчөнү тажиктерге берип салды. Ал кол койгон документ боюнча ал жер тажиктики болуп, биз 49 жылга алардан арендага алыппыз. Каркыраны депутаттар бербейбиз деп чуулдап, кан какшап турса, жогорку кеңештин депутаты боло туруп, депутаттарды демитип, аны да казактарга бердирткен ушул Мадумаров эмес беле? Бекназаров айткандай, Мадумаров төрага болуп туруп, депутаттарды омуроолоп отуруп, Ысык көлдөгү 4 пансионатты жери менен казактарга берип жибербедиби? Депутаттар кийин ала албай калабыз деп какшап турса, колго салып, Ак Жол партиясынын депутаттарынын күчү менен да бердиртип салбады беле? Унуттукпу? Эми бүгүн бирөөнү сындаса, караласа, тим эле оозунан түтүн чыгат. Өзү кезегинде кылар ишти кылып, кылжып менен бууп койгон, Кыргызга чыккынчылык кылган, анысын айтып койсо дароо эле энен байтал деп акыйнек баштайт. Бир дагы кемчилигин, акмактыгын мойнуна албайт, тазамын эле дейт. Же андай болуп калсачы? Мына китеп окуган киши, мына солярка ташыган деп президентти кемсинткен киши. Эгер Садыр Жапаровго окшоп кезегинде кумтөрдү көтөрүп тартпаган, азабы калбай камалып, кордук көрүп, азап көрүп, эл тагдырына күйгөн болсо, Мадумаров асмандан түшпөй коет эле. Садыр Жапаровчалык элге мекенге күйсө же иш жасаса, анда эл деле аны айтат эле. Кечээ бирөө Мадумаров принципиалдуу деп айтып жатат. Кайдагы принципиалдуулук? Садыр Жапаров кумтөр деп куугунтук жеп, камалып, түрмөдө жатып, анан президент болгондо дароо ишти кумтөрдөн баштады. Ошол принципиалдуулук болот. Анан өзүнөн башканы киши көрбөй, баарын эле сыздатып каралап турса тилин безеп. Ошол принципиалдуулукпу? Сагызгандык ал. Шакылыктагандан башка эч нерсе жок. Садыр Жапаров жасаган иштердин бирөөсүн Мадумаров жасадыбы? Жок. Садыр Жапаров да эл колдодубу Мадумаровду? Жок. Кудай кимди колдоп жөлөп таяды? Садыр Жапаровду. Баары ниетке жараша болот. Кишинин ичине, жүрөгүнө карап болот. Кимдин ниети жакшы болсо, жараткан ошону колдойт, ниети бузуктардын жолун тосот, адаштырат. Мадумаров канча жолу депутат боло албай көчөдө калды, өзүнөн эле жыйынтык чыгарып алсак болмок. Мадумаров кайсы жагын караба, Садыр Жапаровго тең эле албайт. Анын баскан жолунда баса албайт. Ал үчүн жүрөктү, ниетти тазалаш керек. Кишилерге, чартарапка адамгерчилик, жакшы пейил, жакшы каалоо менен караш керек. Мадумаровдо андай нерсе жок. Сөзүнөн да, аракетинен да мерестиктин муздагы сезилип турат. Деги эле бир кишиге ысыгы жок бир пенде. Эми ушул келип Кыргызга, мекенге жакшылык кылат имишпи? Кудай сактасын. Эл Садыр Жапаровду тандаган, ошого ишенген. Кудайдан ага жакшылык каалаган, Кудай жолун ачып, ийгиликтер жаралып жатат. Мурда түшкө кирбеген иштер болууда. Башкасын айтпак, кумтөр элге кайтты. Уурулар камалып, четинен кусуп жатышат. Чарба да жолго түшүүдө. Эми калган иштер да буйруса алга кетет. Баарына өз кезеги жетет. Мадумаров, сен Кыргызга эмне жасадың? Эмнени кыйраттың? Сайраган тилиңден, каралап сындаган дилиңден башка эмнең бар? Болду, токтот. Саясий ботко.